бүгін өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Бул жерде ким болуш дейсиздер? Бүгүн сиздерге ушул Улан деген пансионатты чалдырып көрсөтүп беребиз. 5 сентябрда президент келип ачылышын угуп кеткен. Ушу көлдүн нарын көлдөрдө мындай жакшыраак баня жок экен, спа жок экен деп баня да ачылды буюрса, мынакей банянын ачылышын бүтөйүн деп калдык. 1600 метр жердин астынан чыгат самотеком. Без насоза, без ничего. 6 бассейн, 2 муздак суу бассейн менен бир чоң кишилерге, бир кичинекей балдарга болуп, весенний, зимний периоддарды спортсмендерге деп ылайыкташтырып атабыз. 700 метр беговой дорожка бар, 2 футбольный поле бар, волейбольный поле, теннисный корт бар. 15 жаңы барынхаус салынды. Кухняны унуткан турам, кухняны көрсөтөйүн. Бияк 3 мал тамагы менен завтрак, обед, ужин 350 киши батат бияка. Бул жагында конференция зал бар экен. 60 кишилик конференция залыбыз бар. 4К 2 болгон LED экран, кондиционер, микрофон, колонка, доска бүт бар да. Бул жакта амфитеатр. Бияк амфитеатр көлдүн жээгинде арттарысынан эле көрүнөт. Анан бияка могул амфитеатрга 650 иши батат да. Ушул жердин баары тең биздин кыргыз элибиздики экен да, мамлекеттик. Азыр башка пансионатка баргандан көрө ушул жерге келсеңиздер, сиздердин акчаңыздар, сиздердин төлөгөн налогуңуздар деги эле бүт бардыгы тең ошол мамлекетке да жумшалат, анан өзүңүздөр дагы ушул жерде эс алып кетет экенсиздер. Assalamu алейкум достор, бүгүн биз Ысык көлдөбүз. Кайсыл жакта экен десеңер, биз бүгүн өзгөчө чыгарылыш болмокчу, анткени дегенде балыкчы шаарындабыз. Анан билесиздер, балыкчы кандай өнүгүп атканын, анан сиздерге азыр жаңы пансионатты чагылдырып бермекчибиз. Бул жерде Замир байке. Assalamu алейкум. Assalamu алейкум. Насыптар. Жакшы. Бул жерде ким болуш дейсиздер? Биякта директордун орун басары болуп жардамчы болуп иштейм. Ушакта 1,5 жылдан бери ушактын салышын башталгандан бери ушакта жүрөбүз. Качан ачылды бул жер? Бияк 5 сентябрда президент келип ачылышын угуп кеткен. 5 сентябрда былтыр күзүндө 5 сентябрда келди. Анан ошондо баштап эле акырындап кыбырап иштеп атабыз. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн достор, бүгүн сиздерге ушул Улан деген пансионатты чалдырып көрсөтүп беребиз. Азыр бул жагы чырпыкта, анан тор айгыр болуп калат. Жок, саргамыш деген кызыл өрүк деген. Тор айгыр менен кызыл өрүк. Кызыл өрүктөн повороттон киребиз, бирок тор айылына жайгашкан да бияк. Мурун бул жер кандай эле? Бияк бул жер баягы 30 жылдан бери каралбай алган пансионаттардын бири. Бул Дот Улан деп детский оздоровительный центр Улан болчу экен, жаш балдардын лагери болчу экен. Эски корпус, бияктан эскилерин ушу корпус менен азыр көрсөтө кетем. Анан столовый калган да, ошолор ичинен да сыртынан полный реконструкция болду. Калган объекттер бүт жаңы салынды да. Биякка дагы ушу көлдүн нарын көлдөрдө мындай жакшыраак баня жок экен, спа жок экен деп баня да ачылды буюрса, мынакей банянын ачылышын бүтөйүн деп калдык. Горячий источник. Горячий источник бар бияктан, да. Бул 1600 метр жердин астынан чыгат самотеком. Без насоза, без ничего. Бул күчтүүлүгүнөн буга насостор да чыдап экен. Буга самотек менен өзү чыгат 1600 метр. Күкүрт көп, 17 элемент темирдин составында темирлер бар, 17 элемент. 6 бассейн, 2 муздак суу бассейн менен бир чоң кишилерге, бир кичинекей балдарга болуп, кичинекей балдарыбызга дагы, чоң кишилерибизге дагы ылайыкташтырылган бассейндер жасалды да. Ысыгы десе ысыгы бар, жылуусу, муздагы. Азыр Кыргызстандын бүт булуң бурчунан келип атышат анан. Да, буюрса көп Россия, Москвадан бери келип атышат. Бияк эми летний время, жайкы сезондо мисалы үчүн балдарга арнап атабыз. Мисалы үчүн июнь, июльдө балдарды тосуп чыгып, балдарды эс алдыра алып атабыз. Андан кийинки осенний, весенний, зимний периоддарды спортсмендерге деп ылайыкташтырып атабыз. Потому что бизде азыр дагы 1200 квадрат метрлик фок салынып атат, ал деле бүтөйүн деп калды. Спортсмендерге биздин олимпийский чемпиондорго мен көп эле жерде иштедим. Чурканга жер бергилечи, тренировкаларга зал бергилечи деп көп эле суранып жүрөт биздин спортсмендер. Ошолорго ылайыктап биз фокто заказ берип, фок салып берип атышат да, 1200 квадрат метр. Аяка эки түрлүү маттар, жидай самистерге өзүнчө маттар келет экен. Греко-римский вольный борьбага өзүнчө маттар керек экен. Ошолордун баарына заказ берип келди уже алар. Фок бүтсө эле кирип жайгаштырабыз. Анан спортсмендерибиз келип бизден тренировка кылса болот да. Населенный пункттан алысыраак, беговой дорожка, 700 метр беговой дорожка бар, 2 футбольный поле бар, волейбольный поле, теннисный корт бар. Ана спортсмендерге ылайыкташтырып. тренировка кылганда
ылайыкташтырылган болуп калыптыр да. Көрсөт коеюн бул жагын. Бул жери могул каралбай тургандайсыздар, каралбай турган могул здание бар, эскилерден 3 этажды здание. Балкондору менен эски мындай балкондору кулап кетейин деген здание болчу да бул. Анан тетиги столовый. Бул экөөнү калтырдык, баягы анализдерин алышып текшерсе, булар устойчивый элекке жакшы экен. Сыртын ичин полный обшивать этип жаңыладык да. И анан бул эски здание болгондон кийин мурдагы баягы Советтер Союзундагыдай кирсең 20 бала бир комнатада жатчу, 2 двухъярусный кроваттар болчу, эскилер болчу да. Анан азыр 2 месталык, 3 месталык, 4 месталык, 5 месталык кылып койгонбуз. Ар бир комнатада душ туалети бар. А мурдагысында душ туалет жок болчу. Мурда деген могу жерде эски туалет бар болчу, эски душ бар болчу, стеналар улап калган немелер менен жайып коюп эле, тосуп коюп эле балдарыбыз ушул жактан иштерин кылышчу да. Азыр болсо ар бир номерде ысык суусу менен, жылуу суусу менен душ туалеттери бар. Полотенце, халат, тапочка, зубный паста, щетка, сабындар менен баарын коюп берип атабыз да. Биз дагы ошо кечээ күнү бул жакка келип туугандар горячий источникке да түштүк, ичим бүт кыдырып көрсөттүк. Азыр да көрсөтүп коебуз сиздерге. Мурун мен кичинекей кезде ушул жерде пляждарга келип түшүп кетчүк да бизчи. Бул жердин пляжы дагы тайыз, Да, 50 метрге чейин тайыз, мындай тизеден эле болуп барат да, анан ары уже терең болуп кетет да. Детский болгондон кийин кичинекей балдарга ылайыктап ушуну Советтер Союзунда эле салганда ошону көл жээкти карашып, анан ушу ысык суунун чыкканын карап ушундай салынса керек да. Азыр мындай да тең Замир мырза, азыр бизди Кыргызстан болгон бурчунан көрүп атышат да, анан балдарыбызды жиберебиз десе, ушундай детский лагерьге кайсыл жака кайрылыш керек, кандай кылыш керек бул жака? Эле спортсмендер, агайлар деле бизди азыр көрүп. Биздин Instagram аракчабыз бар, ошол жактан эле азыр кабарларды алсаңар болот, ошол жака баардыгы чыгып атат. Спортсмендерибиз деле азыр мынакей сезон бүткөнгө жараштуу биз не то что балдарды деле эмес, башка кишилерди деле кабыл алып атабыз да. Мындай эс алып келем, ысык сууга түшөм дегендерди кабыл алып беребиз. Ысык сууга түшөм дегендердин өзүлөрү эле мындай эле башка жерге жүрүп эс алышып, ысык сууга эле түшөм десе, аларды деле киргизебиз. Бизден жатып деле ысык сууга түшө беришсе болот. Жакшы. Тигил жакта курулуп атыптыр. Бул 2 этажды бүттү, буюрса майда чөй жумуштар эле калды. Бул 2 этаждуу корпус салынды, экинчи корпус жаңы салынды, с нуля салынды. Бул дагы бул люксовый номерлер болуп салынып атат да. Буюрса заманбап стилинде кылып жаңы люкс номерлерден кылып салдык да. VIP болуп калат. VIP болуп калат. Киргенде ичтеринде кенен чоң комнаталарда бул элдерибиз стандарт разнообразие жакшы көрөт да. Бизде азыр мурдагы эскилердин мисалы үчүн ушул эле стандарт эле номер бар болчу. Азыр элдер келгенде мен випке жатам, мен полулюкска жатам, мен люкска жатам деп разнообразие көп болсо ошончо бизге келген конокторубузга жакшы болмок да. Бизге чет мамлекеттен көп кызыгып келип атышат. Европадан өткөндө келип кетишти. Тил жакта башка кымбат жерлерде жатышып жүрүп анан кайра келатып случайно кирип калышып бияк жатты деп 2 күн дагы жатып китеп жазуучу экен, атын эстелбей атам, бир жазуучу европейский экен. Ал да 2 күн сонун турбай мен бүттү нары кыдырбайм, ушул жакка келем деп калды да. Ушул жерде получается былтыр сентябрда келип ачып, анан ошондон бери реконструкциялоо ушунчалык алмашты, Да. Ошончо ремонт кылдыңыздар. Жакшы. Сонда экен туугандар. Бул жагында тартып көрсөт кой. Бул жерде канча домик бар ошондо? Бул жерде 2 афрейм, бул эски объектлердин ошо 2 афрейм калды. Булардын сыртын эле кооздоп түздөп койгонбуз. Баягы 80-жылдар салган афреймдер экен да булар. Ошолорду калтырып койгонбуз. Анан 15 жаңы барын хаус салынды. Барын хаус менен афреймде кандай айырмачылыгы бар ошондо? Барын афреймдер 3 бурчтук болуп калабы? Бул 3 бурчтуктар да, бул афрейм деп, мында түрлүү түркүн эметишет экен. А түрүндө турат, ошон үчүн афрейм дешет. Кээ бирөө болсо которулушунча ушундай болуп которулат деп. Түрлүү түркүн аттар бар экен да. Мен деле мындай изилдеп чыккан эмесмин. Эскини эле эски боюнча калтырып койбой буз сала алсак жалко. Анан ошону эле лактап түздөп, сырдап
койгонбуз. Андан жаңы болсо барын кабызда салдык. Экөөнүн айырмачылыгы бул афреймге мисалы үчүн биринчи этажга эшигинен киргенде бияка өзүнчө отдыхающийлер эшиктен ключтарын бекитип өзүнчө отдыхающийлер эс ала берсе болот да. Ошон үчүн бул ошо разница ошол эле да. Барын кабызга бир киши келет да, кандай десем, бир семьяга. Бизге кызык болгон ашкана. Кухняны унуткан турам, кухняны көрсөтөйүн. Бул жериңиз жаңы эле айтып кеткендей обед. Бияк 3 мал тамак менен завтрак, обед, ужин. Тамактарыбыз ысык, горячий подается дегенде ысык берилет. 350 киши батат бияка. Менюлары ар кандай? Менюлар ар кандай да. Кадимки эле жанагы мурдагыдай четверг сайынбы же пятница рыбный день деген балык да берилет. Эртемеңкисин жумуртка, колбаса, там кашанын түрлөрү. Жакшы, жакшы. Ошондо получается, мисалы, мен туугандарымды жер өрейин десем, бул жерден сиздер менен ушул чыккан байланыш номерлер менен байланышып, сиздер менен Instagram баракчалар менен андан кийин бул жакка жиберсек ушул 3 мал тамагы менен бул жагы горячий источниги менен жаткан жер менен болуп экен да. Ооба. Ушундай болуп экен. Горячий источник биздин жаткандар, биздин отдыхающийлерибизге өзүнчө баа болот да. Сырттан келген түшкөн жөнүнө түшүп кетебиз дегенде аларга башкача баа болот. Алар кымбатыраак, биздин өзүбүздүн отдыхающийлерге арзаныраак болот. Кайсы малда бар түшөт, эртең ондан кечки 10га чейин горячий источник иштей берет. Так, достор, биз ар жагынан бияна келдик. Кухнядан өткөндөн кийин бул жагында конференция зал бар экен. Баягы конференция өткөрөм дегендер ушул жерге келип өткөрсө болот экен, Канча киши? 60 кишилик конференция залыбыз бар. LED-экран менен 4К2 болгон LED-экран, кондиционер, микрофон, колонка, доска бүт бар да. Конференцияга кылганга толук мүмкүн. Өткөндө шаардан мугалимдерге Чолпон атадан кечки сезондо издеп отуп бир жерде таап бердим эле, бул жакты билбей калыптырмын да, ошондо. Биякты көбү билбей атышат, келгенде биз деген өткөндө соттордун дагы өзлөрүнүн спартакиадасы болбоду. Алар дагы эртерээк айтпайт белең, биз башка жерге барып жаттык, спорт неметтер өткөргөн жерлер башка жерде болуп калды дейт. Эгер мындай жер болгондо биз барып ушакка эле келмек, ушактан өткөрмөкпүз деп алар дагы. Эми Кудайым буйрса келаткан жылдары ар бир азыр тармактардын спортко кызыккандар көп болот. Ар бир тармактар менен буйрса ушуларды берип, кандай десем, бронго коюшуп, бизде футбольный поле, волейбол айтпан баары бар да. Баарын өткөрсөк болот. Кышкы мезгилде биякта эми кыш деле болуп, каар деле жабайт. Бирок ошентсе дагы карабастан дагы биз закрытый фок физкультурно-оздоровительный комплекс алдырып коет да, 1200 метр. Анын ичинен дагы буйрса оюн зоокторду кыла берсе болот да, кышкысын суук десе. Жакшы, жакшы. Ушул мамлекетибиз ушундай шарттарды түзүп берип атканы. Биздин президентибизге Каныбек Тургунбековичке чоң рахмат. Ушундай каралбай калган жерлердин баарын көтөрүп, тургузуп, кайра элге таанытып, биздин кыргыз элибиз эле эмес, чет жактагы спортсмендерди тартканга аракет кылып атабыз да. Ошо Каныбек Тургунбековичке, Садыр Нуркожоевичке чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Ооба, жакшы. Сонун экен. Ашканасынан чыкканда эле ушундай вид экен, Сонун. Ашканадан чыккандан кийин эле ушундай видибиз бар, сонун көлдү көздөй баратып, суктанып басабыз. Мындай салынган, жана айтып өткөндөй 15 барынкабыз бар, олар 6 кишилик. 6 киши, бир семья мисалы үчүн, аялы, күйөөсү, ата-энеси, анан балдар менен келсе, бир семьяга ылайыктап салынган барынкабыздар да. И биринчи этажда бир спальня бар, 2 кишилик ата-энеге. Экинчи этажда 2 спальня, бир чоң кровать менен, бир 2 раздельный кровать менен. Ушундай 3 спальня да мунун ичинде. Биринчи этажда дагы душ туалет бар, и экинчи этажда душ туалет бар. Киргенде холл, холодильник, телевизор, чайник, посуда. Террасасы менен, Террасасы менен, да, балкон менен. Эртең менен туруп алып, кофе ичип, көлжекти карап. Ар жагында тапчаны бар экен. Да, тапчаны бар, анан тетинде барбекю заганга да столдор да алдырганбыз да. Могу азыр экинчисине бар көрсөң, барбекю столдор бар. Тетиге акырын көмүр салып туруп күйүз койсо күйөт, анан стейк бышырышат, барбекю бышырышат. Жакшы, сонун экен. Сонун көрүнөт экен туугандар. Бүт баары окшош. Карасаң. Бул жагында футбольный зона,
баскетбол, волейбол. Да. Эки футбольный поле, теннисный корт, волейбол, баскетбольный поле. Анан детский площадка. Детский площадка. Детский площадкабыз бар. Бул жактан тиги чуркаганга экен. Жана 700 метр беговой дорожка деген ушул да. Бир айланганда 700 метр болуп чыгат. Достор бияктан азыр ар жактан тигил баран хаустардан бери көздөй басып келдик. Анан бул жакта амфитеатр деп коет экен, амфитеатр. Бияк амфитеатр көлдүн жээгинде арттарысынан эле көрүнөт. Анан бияка могул амфитеатрга 650 киши батат да. Бул жерден балдарыбызга мультфильм, кино, сказкалар коюп беребиз. LED экран менен 4кө 8 болгон LED экран. Бул эң качественный LED экрандарын койдук. Шамалдан, жаандан, кардан эчтеке болбойт экен да. Эң кымбат LED экран койдурдук. Ошо жайынтысын детский лагерь болуп атканда балдарыбызга кечкисин мультфильмдерди, сказкаларды коюп беребиз. Мисалы үчүн баягы финал футбол болгондо финалды көрсөттүк биздин отдыхающийлерге. Анан балыкчыдан бул айылдан местный жителер келип футбол көрөлү дегенде ушу чоңунан футбол көрдүк. Сонун болду. Жакшы эмоциялар болду. Жакында эле тиги чемпионатты көрсөткөн турбайсыздарбы? Финал оюндарын көрсөттүк. Аябай сонун экен бул жерлердин баары. Бул жагында жана площадка, азыр кичинекей балдар ойноп атышат, достор. Көрсөтпөй? Жакта. Жанында 2 футбольный поле. Нар жагында волейбольный поле, анан теннисный корт. Ну бу жака эртең мененкisi мисалы спортко кызыгам дегендер болсо эртең менен чуркап келишип, бул турникке тартынышып, пресс качать этишип, андай мындайлар кылса болот да. Ушундайынан айланып чуркашат турбайбы, биякта? Ушундай айланып тегерен айланып чуркашат. Жакшы. Бул жерде, ушул жерде 600 адам бата турган орун болгон экен, да? Ооба, 650. Тагыраак айтканда 650 мындай. Отургуз көрдүк да баягыда Спартакиада болгондо ошо 1,5 киши келген, ошондо 650-ни ушакка неметсек батат экен да. Бияктан сонун көл көрүнөт. Бияктан территориясы полный көрүнөт. Айтып кетсеңиз жанагы 1200 квадрат метр жаткан фок тигинекей бияктан көрүнөт да. Жакшы. Анан тетигил зданияга менин көзүм түшүп атат да, туалет деп жазылып турганчы. Жакындатсаң тетиги акты туалет деп жазылып турган. Ошол мурунку ушул жерде строительствонун калып калган экен. Мурунку зданиянын баягы бул илгери турбаза болгон, анан дотуслам болуп туруп, ошо эң эски ушул туалети калды да. Баягы эски немелеринчи мурда ичтеринде, коттедждерде, номерлерде туалет жок болчу да. Жалаң ушундай сыртта эле туалети дагы, душу да ушундай сыртта эле турчу да. Эми буюрса булар бияка дагы 3-4 этап менен дагы жерлер калган, ошол жака. Бул жакта да ошо строительство буюрса суранып атабыз. Дагы корпус ушунча сонун жерибизге 300 азыр бар нерселер 300 адам батат. Анан дагы капсулный үйлөр коюлду, анан 2 этаж корпус салынды. Ошолор менен салынса 400 деле киши батып калат да бул немебизгечи. Дагы корпустар көбөйтсөк, пляжыбыз кенен. Жакшы. Буюрса. Жакшы, Замир мырза. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ошол туугандар, биз деген бул жерге келгенбиз, келип андан кийин ошол биротоло сиздерге чагылдырып, ушул жерди көрсөтө кетелик деп чечтик. Элестетиңиздер, достор. Ушул жанатан бери сиздерге көрсөтүп келатабыз. Ушул жердин баары тең биздин кыргыз элибиздики экен да, мамлекеттик. Азыр башка пансионатка баргандан көрө ушул жерге келсеңиздер, сиздердин акчаңыздар, сиздердин төлөгөн налогуңуздар деги эле бүт бардыгы тең ошол мамлекетке да жумшалат. Анан өзүңүздөр дагы ушул жерде эс алып кетет экенсиздер. Мен чынымды айтсам, бул жерде баягындай эле баарыбыз билгендей эле мындай частный жер го деп ойлогом да, достор. Бул мамлекеттин ушундай салынган пансионат экен, туугандар. Сиздер менен Умар Даданов, биз Ысык көлдөбүз. Ошол видеонун алдына комментарий жазып, жана бири-бириңиздерге бөлүшүп койсоңуздар, бизге берген салымыңыздар болмокчу. Чоң рахмат.